Мукурук менен салабыз. Ал Аскарда жанагы Кума аканын сургондору бар эле. Азыр мен Аскарга чалып, бунун атасы кайсат экенин тактап коем. Сал да кармады. Карма. Бирок тай фигура, пычым, сын жиндеген. Кәрмәкә буну аким тагам айтчы эле да. Тандай кызынан кайталанат деп, бул нагы эле жамбаш кайталанып калыптыр. Жамбаш кызынан. О, карам. Кәллә, сору, полный кайталанып тур экен. Мындай айтканда баягы жамбашка окшотуп тууп коюптур да. Окшотуп тууптур да. Кыз кайталайт да өзү. Аким тагам көп айтчы эле ошону. Атты бет уйт дегендей дегине? Бет уйт да, негиз. Полный окшош экен. Буту колдору ham зор экен. Мында жылкылар келе жатат. Ачынын аттары. Же Актооктуку, же Ачыныкы да ушул. Мына белдин арты Актоок. Бул жагы Ачы. Ушул жерден Чыңгыз бир тай алды, Барпылык Чыңгыз. Бул тайдын ата теги тууралуу маалымат берип коесузбу? Атасы ону Гүйалам Кашкат Актооктон Кашкат алган. Ал Кашкат кайсылар барат экен? Аскар Тулпардын атадан о Кумак неме аякалардыкын ора. Апасы Дала жээнимин Жамбаштын кызы. Атасы ошол Актооктогу Аскардын атыбы? Аскарда баягы Кумакелердин сургоонунан бар эле. Мен Аскардан чалып тактап коеюн анда. Ошондон келген атпы? Тактасаңар болот. Жакшы экен. Ушул тай наркы чекеде турган. Азыр Аскарга чалабыз бул тайдын атасынын ээси менен. Аскар. Ассаламу алейкум. Мына жанакы тай алчалуу Ачыдагы бар Нуралылардан алган тайдын атасы сенден келген экен го, сен атың. Ошо аттын адреси теги боюнча кичине маалымат берип койсуңбу? Сен атың бошо Нуралыларда Кашкат? Ооба, Нуралыга саткан ат мен аттым Кашкат. Анан ал аттын атасын ошо Аякан жанагы Барпыда 2 автоунаа ташлаган жерде Кашкат бар го, жана бүкүрү. Жон бүкүрү, Ошо аттын баласы, ошонун аттын баласы мен атым. Анан азыркы алган, сиз алган тай ошонун небереси болот да. Азыр Кумакелер менен жүргөн. Жерде Кашкат. Ал жерде Кашкат, ал Кумаканын жана бир бозаты болгон жанагы сургоyon нарак эмеден келген. Бир бала деген аксакалдан келген. Базар болгон жактанбы? Ошондо базар болгон жактан келген ооба. Анын ошо сиз алган тай ошо аттардын чебереси болуп калат да. Ошондо сургоyon болуп калабы? Таза сургоyon ака, бунун атасы сургоyon да, жанагы Аяка чаап жүргөн ошо жерде Кашканын баласы мен алган, пыштысын алгам ака, 5 жыл үйүргө коюп анасын. Ошо ачыга саткан. Азыркы Аяка Орто жоон ат чаап жүрөт го, алгандай болуп калат буларга. Ошол азыр сиз алган тайдын атасы экөө бир тууган ака. Азыр Аяка чаап жүргөн, а? Экөө желелеш бир тууган ака. Аякадан алып атканда ошо эки аттын экөөнү тең тандап алуукам деген, кайсысын аласың деп. Анан мерки азыркы мен алган ошо атасына окшош эле, аябай окшош эле. Сүрөтү берки эмеде одноклассникте бар эле, жөнөтүп коюн дедим эле, эме болуп кетет. Булардын түбү жанакы Кумаке чапкан сургоyon ат экен да анда? Ооба ака, ошонун эмеси да. Аякадан бир жума аркасынан ака деп жүрүп соруп алгам. Атасы ошол ака. Ошо бүкүр аттын баласын алгам мен. Анан азыркы сиз алган тай ошол аттын небереси болуп калат. Жакшы экен, рахмат. Жанагы Нуралылар жакшы айта албай эле, мен Аскардын өзүнөн сурап тактап алам дедим эле. Рахмат иним, чоң. Мынакей. Барпыга келди, Чыңгыздын тайы Барпыга келди. Азыркы маалыматтарды жанакы үйүрдөгү ээсинен дагы, мурдакы Кашкаттын ээсинен дагы түз маалыматты сиздерге мен алып жеткирдим. Эми кимге тай жаккан болсо, тай Барпыда болот, ден соолугу, буту колу баары мыкты экен. Калган маалыматтарды алды да уктуңуздар. Баасы 130 000 кеми бар экен. 1 жаш тай. 1 жаш. Тектүү кыргыз жылкысы. Мына ата жагынан да, эне жагынан дагы теги күчтүү линиясы бар. Тай. Баягы айтып эле келет азга линия чуркайтты, аз элдин баары деле билип калды. Баягы үмүт этип күтсөң дагы, баягы ата тектүү аттан алып күтсөң, чыгышка 70-80%ке үмүт бар го кыргыз жылкысында. Теги чуркап келгендерде. Туяктары дагы мондай тегерек тиг экен. Кара, пайлары да бекем экен, кара.
Бұл чоң болот окшойт чагым. 60 үстүндөгү ат болобу билбейм. Мына сөөктөр бөлөкчө экен да муну. Мына сөөктөрдү карасаң да. Арт жактагы тирсектеги сөөктөрдүн чоңдугун. Мына омуро төш. Бою 1.40-тан өйдө болсо керек. Жакшы эле да бою кичине эмес. Кабагы, жагы, кулактары, маңдайы. Бели, соору. Кышта жоштам деп өтө арыктаткам дейт, көтөрөм кылып. Эми көккө чыгып, кичине эттенип калды. Эми түлөй баштаптыр да, таягын алып көрдүм. Арт жактары. Бутуолдун жоондугун бакып аттыгын кара, башты. Чын эле бирок лаланын аттарына окшош экен. Тумшугу башы өзгөчө экен ол.